Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Дагы негизи айта кетчү нерсе, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров түздөн түз Бакиев менен түздөн түз сүйлөшүп, Максим Бакиев менен түздөн түз сүйлөшүп, ошолордун пландарын, ошолордун иштерин алып барып жатат азыркы күндө Кыргызстанда. Ушул экөө каалагандай болот да. Ушул экөө силерден башка дагы адамдар башка нерсени каалап атат, бирок силер экөөң каалаган нерсе болуп атат Кыргызстанда ушул убакка чейин. Силер бийликке жөн келбестен бийликти базып алып, түнү менен ар кандай бир криминальный авторитеттердин күчү менен пайдаланып алып, бийликти базып алып, эми кылаарыңар ушул. Бакиевскилердин адамысыңар силер. Бакиевтер Кыргызстанды курутуп кеткен. Силер да Кыргызстанды куруттуңар. Дальше курутайын деп атасыңар. Огош бетерден талап тоноойын деп атасыңар. Кечээ күнү 15 миллиард долларга Бакиев барып алып Белоруссиядан глейген завод салыптыр 15 миллиард долларга. Андай заводдор кээ Европа, Америка дагы андай заводдор жок экен. Ошол заводдорду Кыргызстанга салса болмок. Ошол акча Кыргызстанда калса болмок. Бирок элдин ишенчектиги менен жана ак көңүлдүгүнү менен пайдаланып, Бакиевскилер ошол акчаларды жууп кеткен. Ошол акча 15 миллиардты жууганга, ошол Кыргызстанда чыгарып кеткенге түздөн түз Садыр Жапаров жана Садыр Жапаровдун үй бүлөсү Сабыр Жапаров жана анын дагы эжеси ошолор Кыргызстанды акчасын ошолор жууп тазалап Бакиевдин колуна салып берген. Эми бүгүнкү күндө дагы деле акчаларды жууп тазалап чет өлкөлөргө чыгарып кетип атышат. Алтындарды алтындай, акчаны акчадай. Эчтекеге тойбогон Ташиев дагы алдым жуттумун койбой, ар кимден акча жулуп алып атат.